Эгер ушундай чечилип башка маселе болбой турган болсо, президент мына чоң жигитне каалаган жайы бар. ошо кайрыла турган болсо ошончо. Бизге улуу урматтуу президентибиз, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич бизге ушу көңүл буруп койсоңуздар. Каалаган жайы бар. Нагла эле айтты. Колуңардан келгенин кылгыла деп. Эми биз жетим бала эмеспиз да. Биз кайсы айыл өкмөтүбүзгө карасак, ошол айыл өкмөткө барып кайрылышка милдеттүүбүз, олар бизди караганга милдеттүү. Биздин энебиз да эми ол. Кеткени, кимне кылган чоңдорду биз билбейбиз. Бирок бизге эмнеге биз карапайым эл страдать этишибиз керек. Биз эмне себептен биз кыйналышыбыз керек. Жегендер башка болсо, биз неге кыйналышыбыз керек? Биз алыптан кыйналып атабыз, үй сала албай, жашай албай. Ушул жерде эч ким сөтү жок, кыйналып ушинтип ар нерсе менен жашап жүргөнүбүздө ушул мэр келип коюп берген деп айтып жүргөнгө жакшыбы тутунуп? Анан колуңан кел деген нерсени айтпай. Азыр башка маселени айтпай эле коелу эми. Суу боюнча, жол боюнча биринчи очередь ушу электр энергия экен да. Жарык болбосо жашоо кыйын экен бу жердечи. Мына 3 жыл, 4 жылдан бери жүрөбүз. Барбаган жер калбады. Кайерге кайрылдыңыз деп унутуп калдык 3 жылдан беричи, көрүнгөнгө кайрыла берипчи. Мэр дегенден кийин бул эми шаардын мына Ош шаарын бир мындай башкарып турган президенти да. Бардык рычаг ушунун колунда. Мындай болуш керек дегенде болуш керек да ал нерсечи. Жок ушуга бир кайдыгерлик карабай бир свет эле суранабыз, ушу свет алып кете берип койсо болду. Каалаган жайы бар. Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен Сов сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонум кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар, протеин, амино, БЦА дегендей. Снаряд лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биз сиздин мыйзамдуу миграцияңыз үчүн Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ассаламу алейкум, мен атым Сүйүнбек Абдуллаев. Мына Чапалак айыл өкмөтүндө жашайм Дэвидна. Бирге көчүп келгениме уже 6-жыл болуп атат да. Буга чейин үйлөр аз эле. Азыр эми жылдан жылга көбөйүп атат. Баары жакшырып атат. Эми бу жерде жашаш более кыйыныраак. Шарт оор. Эми башка жер жок, шаарда жер жок. Ушу жактан берилген, ушу жерде жашап атабыз. Оор кыйынчылыгына чыдап дегендей. Анан суу, основной, свет, ушунун баардык проблема. Бунун аркасынан өзүбүздүн мэрге дагы кирип чыктык эле. Өзү обещать этти эле, 20-сында барам, мен жеринен көрөм депчи. Анан биз целый подстанцияны бүтүрүп бер дебедик. Чынын айткандачы. Урматтуу мэр, биз сизден сураныңыз. Биз мисалы 4-5-6 сопка болсо мээрдечи. Ону адырлар да мында. Ар адырда 10-дон, 15-тен, 20-дан үйлөр бар. Анан эми ошолордун 2 адыр же 3 адырдын ортосуна источник алып келип берсин, трансформатор. Ошол жерден биягын өзүбүз тартып алайлы дедик. Анан ого деле мындай четке кандай эле кылып биринчи өзү обещать этти. Хорошо, биз ошол жолун карайбыз. Отпускадан келген экен, ошондо баардык рестин, тестин, газ, баардык адамдар отурган экен. Ошо именно ошо элдерди кабылдама күнү болду. Ошол жерге кирдик өзүбүздүн эл башыбыз менен. Жагдайыбызды айттык, болуптур деди, көкүрөктү чийди. Анан кийин Туран айыл өкмөтүнө карайбыз да биз. Туран айыл өкмөтүнө баргандан кийин ал жерде башка сөз болуп кетти. Ал жерде баардык переговорлор бүткөндөн кийин болупту деп эшикке чыккандан кийин өзүбүздүн эле жарандар эми ичи күйгөндөн жүрөгүнөн айтат да. Эми ушуну карап бербесеңиз биз УКМКга кайрылайлы
президентке кайрылайлы деген ойлорду айтышкан экен. Нагла эле айтты, колуңардан келгенин кылгыла деп. Эми биз жетим бала эмеспиз да. Биз кайсы айыл өкмөтүбүзгө карасак, ошол айыл өкмөткө барып кайрылышка милдеттүүбүз, олар бизди караганга милдеттүү. Биздин энебиз да бол эми ол. Туурабы? Анан кийин айырга барсаң, муну эми бергенсең, буну эми деп алдай берген дагы болбойт. Эми канчалык акча бөлүнгөнүн биз билбейбиз. Канчалык деңгээлде бүткөнүн эле билбейбиз. Анан эми азыр солнечный панель менен жашаш бул кандай десем, баа куудулдар айткандай ачакей жумакей болуп атат. Чынын айткандачы. Мунаны тартып койгон. Канча бүттү буну ошо? Буну азыр мына досконально эле айтып берип коеюн. Ар бир панели $250 турат. Мен кредит алгам. Именно ушул жерге жашаш үчүн мен кредит алдым 250 000. Ар бир панелин 200дөн алдым. Жүргүлө дагы башка нерсеси дагы бар, ушулордун дагы бир сөзү көрсөтөйүн. Буну постоянно эле алып берет, сразу алып бере турган нерсе эмес экен өзү. Да не менен кетет экен да? Муну ал 5 киловатт чыгарып берет деп берген. Инвектор 5 киловатт чыгарат. Бул өзү план акча. Мына аккумуляторлордун баардыгы $300 ар бири. Алым жеткенин алдым. Минимальный светте отурам. Өзүм максимальныйга отуруш үчүн бундайдан бир 8-9 керек экен. Ошондо камсыз болот экен светтенчи. Эми азыр бу менен мына лампочкам жанат. Телевизорум иштейт, ошо балдарым мультфильм көрөт. Анан кийин ол печкени иштете албайт да, газ баллон коюп алып жүрөм да. Ошо газ баллон неме болуп Ол газ баллон менен жашайм. Тамак аш ошодо болот. Кышында от жагам. Анан эми ушинтип кыйналып салып болсо деле 5 жылдан бери жашап жүрөм. Канча мисалы канча тонна алып, анан кийин канчада бир канча сомго толтуруп турасыз. Анан эми бая туруп калган суу деле ден соолук кандай не болбосо керек. Ал естественно да. Буга сууну куям. Буну поливной кылып иштетем. Поливной. Буну питьевой кылайын десем болбоду, суу тез айнып калат экен. Анан бул болбогондон мынантип бирөөнүн машинасын арендага алып алгам. Бул таза суунуку. Таза суу. Жүрбөйт бул, сүдүрөтүп алып алгам. Иштеп турайын кампасын деп. Шаардан келсе 2,5-3 миң сомго куюп берет таза сууну. Каналдан алса 2 миң сомго куюп берет. Каналдын суусу 15 күндө жараксыз болуп калат экен. А киргок жуугандан андай бошкага жамгырдын суусу чөбү, жөнөкөй суу чөбү. Ошодон пайдаланасыздар. Ошодон пайдаланабыз. Башка чындыгын айтканда ошол сөздү айтардан алдын биз барганбыз да. Бир 4-5 бардык. Эми о жерге жабылып, муну элдин баары баргандан пайда жок. О жерге эсептелген адам киргизет экен дегенден биз 5 гана бардык. Мына эл башыбыз да турат. Эл башыбыз баштап кирди. Жакшына түшүндүрүп айттык. Биз сизден чоң бир оны жердеги азыр сиздер тартып келген подстанцияны бүтүрүп бер деген жерибиз жок дедик. Бизге источник, она завод турат. О район миллиондуку дейби, кимдики дейт билбейм. Мунасы турат, дөңмөлөлүк депутаттык экен ол. Мына өзүбүздүн эле жапалактын тургуну ошол дагы. Ал эмне алды? Шагал завод. Шагал завод. Азыр жүр жакындатып көрсөтүп койсоң деле болот. Ошол заводдордон ал Мээрхан айылынын үстүнөн өкмөт өздөрү уруксат берип, сталба мына биздин көчөбүздүн этегине чейин келген. Этегине чейин келип, трехфазка. Высоковольтный зым менен алып келип, заводдор иштеп атат. Аларга уруксатты берген. Эми алар деле расход кылып алып келсе керек. Бул эми өкмөттүн өзүнүн энергиясы болуп атпайбы? Ооба. А биз ошодон өзүнүн энергиясынан анерге бир трансформатор, өдөрөккө бир трансформатор, наркөткө бир трансформатор. Анан мен мына өзүм жактылы айта бермейин, ошо подстанция тарапка да 2 трансформатор коюп берсе, эл светти алып өзү тартып алабыз. Мына столбаларды мен өзүм койгом аналарды. Муналарды эл өкмөт койгон эмес. Мына 2 столбаны ушу аналардан свет алсак, ушулар уруксат берип калса деп коебуз деген үмүт менен барганбыз. Алар дагы бербей койду. Уруксат берген жок. Бирок өзүнүн энергиясын өздөрү решать эте албайт да буларчы. Бизге болгон ошо 6 кичинекей трансформатордон коюп берсе, мисалы. Эми ол
подстанцияны жеп ичип жок болуп тур. Эми ага билбейм, өтө чоң үмүт керек да. Мен чындыгында ага үмүтүм деле жок да. Анын бүтүшүнөчү. Аны көрүп атасыз, Идирис да канча кууду. Ошону канча иликтөөлөр болду, канчалаган мисалы мэр өзү өткөн жылы мындай бир Ооба. келип ушул жердин бир келечегине мындай кандай көзүң бир коммуналдык кызматтарга кандай баа берип атасыз? Мэр, Өзүңүз жетеби? мэр. Биз мына эл башы менен барганыбызда мен 20-сында барамын. Ушул ай ичи чечишке аракет кыламын. Мен өзүмдүн адамдарымды жөнөтөмүн. Жеринен көрөбүз деп. Мэр келип, ана текстилдин башында туруп тура. Ошол жерде турду да бияка түшүп бир карама алып койгон жок. Население бар да ошол жерге да. И то ондо дагы мына биздин өзүбүздүн эл башыбызга рахмат. Ушул бечара жүгүрөт. Ушул бечара айтат, дейт. Анан оптун чыгып алсаң айтат, кой, ызылдап баргандан пайда жок. 5 барайлы, 10 барайлы ошол жерге. Бул эликтабыз барабыз, мэриянын кайерine киребиз дейт. Шуну жакшына түшүндүрүп коелу дейт. Айтайлы дейли дейт. Анан эми бул бечаранын майласы кетти да. Анан сиздерди чакырдык. О мэрибиз обещать эткен көкүрөк чийген дагы кийин 15 күндөн кийин туранда чогулушпосо колуңардан келгенин кылгыла деп атат. Турабы? Анан эми ушул жерге 5 подстанция эмес, мындай трансформатор коюп бере албаса. Ал кандай мэр болду? Аманы баары ушунчалаган гектар жерлерди чекке берип кеткен. Ана до сих пор мына келатат, бүгүн дагы келатат. Мына жерде дагы бирөөсү чек салып атат. Үй салам туткандар көп. Ошол нерсени трансформаторду 10 жерге коюп берсе, рабочийинен болсо деле жаңысын дебейбиз. Ошону коюп берсе, бул ошо өзүбүздүн мэрибиздин жүзү го. Айтабыз да, ушул мэр коюп берген. Ана жерде эч ким карабай койгон бизде. Ушул жерде эч ким свети жок, кыйналып ушинтип ар нерсе менен жашап жүргөнүбүздө, ушул мэр келип коюп берген деп айтып жүргөнгө жакшыбы тутунуп? Анан колуңан кел деген нерсени айтпай. Эми өзүбүздүн баягы таш ийибиз ону куунтук алат, буну куунтук алат. Ошошон мэрлерди куунтукка калсын, элди карабаган ал адамдарды. Иши нормальный, адамдар нормальный кабыл албаган шаардык өзүбүздүн президентибиз. Ошол да башка не де, мына үйлөр мына кошунам, папандан болот. Арканкы ham кошунам, папандан болот. Наркы учардан болот, мына Расул деген укамкы. Наркы Данияр деген укамкы мына Жапалак айыл өкмөттөн болот. Ушулар шам менен жашап, нерден болуп тур анан кийин кетип калды кайрачы. Жадады буларчы. Чындыгын айтканда. А эми солнечный панель менен чагылдырыш керек дегениңде bunun arkası, bunun arkası. Çaksa, pok, çınını aytkanda. Kreditke algan mı onu? Алда жакшы көрбөйт экен көп. Таксовать этем o жүгүлү менен. Şu менен төлөш керек bunu. Assalamu alaikum жамаат, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен ушул жердин жители болом, ушул жердин тургуну. 2012-жылы жер алганбыз берден. Ошо мамлекет тарабынан берилген жерлер. Анан бу жерде биздин көйгөйүбүз көп да, эмче. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Талай иштеке жок. 2012-жылы мына подстанция башталган. Башталып акча бөлүнүп мамлекеттен, аягына чыкпай калган. Буну жеп кетишкендер да көбүчө. Мен ушу 2018-ден бери ушунун артынан жүрөм. Көбүн алып келип тарттырдым. 3 жылдан бери соттошуп атабыз деп атышат. Мэрия деле каттай бери уже мэриянын бардыгы таанып бүттү менчи. Результат жок. Жеп кеткен адам бирөөнүн мойнуна албайт. Аны ушундай кайрылабыз бардыгына, эч ким биздин шаардын мэринин колунан келбейт экен. 3 жылдан бери чечилиш керек да, муну мен деген чиновниктерди алып барып кустуруп коюп атпайбы? Бул жөнөкөй эле нерсени жөн эле кустуруп койсо болот, бир сааттын ичинде да иш алып барып туруп элечи. Ушунча эл 80 гектарда эл баадыр жерде кыштын күнү башы кыйын жашоочу. Жашап атасыздар да. Жашап атабыз. Солнечный батарейканы коюп алганбыз. Солнечный батарейка эми күн барда иштейт, күн жокто иштебейт. Айла жок, шамчырак. Эми кандайча айтсам, мурунку ата бабабыздын заманында жашайбыз да. Чын-чынына келгенде сууну ташып чыгабыз бияктан бир жума бир баклашкалар менен сууга неме жүктөп алып. Подстанция негизи башталганда 2012-жылдан башталган да. Ошо мына оборудование немелерди полный Москвадан алып келген. Москвадан алып келип, мына жерде ушунчалык немелер жаткан, мына кор болуп дагы эле жатат. Бир аягына чыга турган бир пенде болбоду да бунучу. Мына вагондор деле каралбай кетти, канча нерселер бурак болуп кетти, мына чачылып жатат. Тоноолду да. Тоноолуп уже жок ден талада ким тынбай карап турат буну. Нерде бирөө карап жашады, анын дагы айлыгын беришпеди, иштеке бербеди. Азыр өзү келди эле, өз иштери менен түшүп кетти. Ошо карап атат ошо аке. Рахмат ушу.
келип карап эч кимден эме кылдырбай тийдирбей кайым калган колдон келишинче коруп атат. Эми ушуну кайдыгер карабай кичине акча менен бүтүрүп мына элге берип койсо болот. Таяр калганы келген мына. Ула высоковод келген полный ушуларды чачыш керек да. Чачып канча бир 4-5 подстанция коюп эле ошого улап коюш керек болду. Одан башка эч кандай кыйынчылык жок бу жерде. Ошо башынан бери жүрөт экенсиз, ушул жерде ошол баягы желип кеткен дегенде канча миллион сом ким жеген, кандай Эми маалыматыңыз бар? эми желип кеткени так точно манча сумма деп айта албайм эми. Бир сумманы айтып кайрылсам адан көп болгон, аз болгон эми болжолду эле айта албайм. Эми крупный акча да бу жерде 80 гектардачы. Бу жерде даже анау устололор ham сайылган эмес, жарымына сайылып, жарымына сайылган эмес, толькочу. О, баш жакта азыр кетип атып көрсөтөм, о жактан жакшы баштаган. Бу жерде Мелис Мырзахматов көзөмөлдөп жүргөндө полный иш болгон, бардык нерсечи. Мына жолдорго шагыл төгүлүп, ошол жактан устоло тартылып калган, мына водозаборлор, мына каналдар ham ошонун убагында курулган. Ал жалган айтпасам бир 2 жумада бир чыгып туруп кабар алып турган. Ал кетти, эч кандай иштеке бардык ташталды, акча бөлүнгөн акча ham жок болду. Иликтеп келгенде бу жерде баягы интернетте деле бардык кабарлар болгон. Баягы Идрис алып келип тартып кеткенден кийин киндер жеген баягы бир 2-3 адамдар чыккан. Электр энергиядан да бир жерден анан бу жерде УКСтун начальниги болгон да. УКСтун начальнигине бөлүнгөн акчачы. УКСтун начальнигине бөлүнүп анан через ошо аркылуу кеткен бардык жергечи. Тендерди ошолор өткөзгөн. Тендерди ошолор өткөзүп, ошолор берген да. УКСка главный мамлекеттен акча келген. Канча сумма экенин точносын билбейм го, ошол жерден таркаган да. Мырзахматов убагында иштеп жүргөн бул жерде. Ушул Мелис Мырзахматов ушул жерге чектерди берип, элдерге ушул подстанцияларды курдуруп, столбаларды койдуруп, Мырзахматов иштен кеткенден кийин бүттү да, уже токтоду. Башка мээлер бир дагы иш кылбай жатат, чындап эле. Келет, кылабыз дейт, сөз берет, обещать кылат, бүт кылбайт. Анан мен тааныштарым аркамда, мисалы, биздики бар контейнер. Аркамда чек бар, коңшуларым бар, ошолор келишет, ар жыл келет. Квартирада турушат, 15 миңден төлөйт, бирөөсү 25 миңден төлөйт запытында. Булачкасы бар. Үй салайын дейт, свет жок, суу жок, проблема, кетип калышат. Шуну Садыр Нуркожоевич, ошол Камчыбек Ташевичке кайрылып айтылдым, ушул жерде тезирээк кылып берсе жакшы эле сурайбыз. Мен ушул Татар айылынын жашоочусу болом. Балама үй эме чек алганбыз, ушул жерге бергендерине рахмат. Биринчиден чек бергендерге. Анан 2012 жер тартылган. 2000 эме канча жыл, 4-5 жыл болуп калды үй салганыбызга. Бул жака бөлүнүп чыгыш керек. Үйдө 3 келин турат. 3 семья жашайбыз, 3 комната үйдө. Эми бөлүш керек да. Анын балдар менен балдар урушат экен, талашат экен. Биз бул жака үйдү салганбыз, бүтүрүп койгонбуз. Временга болсо дагы эптеп чыгып бөлүнүп чыксын деп. Эми ошого свет жок. Бизге майлы, сууну коюп өзүбүз эптейлик. Светти эме кылып бериңиздер. Урматтуу Садыр Жапаров, Ташиев, Камчыбек Ташиев, бизге ушул жагынан кичине жардам берсеңиздер, балдарыбызды бөлүп чыгарайлык, ушул жака өздөрү менен өздөрү тиричилик кылсын. Эми ушу силерден гана үмүтүбүз бар, ушу бизге жардам берет деп. Анан мэрия жактан бизге эчтеке чечилген жок. Жок, результат болгон жок. Ошондо дагы биз барганбыз, мэрияга эч кандай неме результат болгон жок. Бул жерге акча бөлүнгөн экен, кайсыл жака кеткени эмеси жок, дайны жок. Анан биз горсотко дагы кайрылып көрдүк. Ушул жерде акчасын жегендерди бизге эме кылып берсин, балдарыбыз ушул жерге барып жашасын деп горсотко чейин бардык. Ол жерде деле эчтеке чечилген жок. Мындай толк жок да, кыскасы. Ошон үчүн сизден суранарыбыз, Камчыбек Ташиев, ушул биз үчүн кичине жардам берсеңиздер. Ушу балдарыбызды ушул жака чыгарып жашатайлык. Эме дом алганга биздин кудуретибиз жетпейт. Ушул жер үйдө балдарыбыз чоңойсо деп тилек кылабыз. Ушундай жардам бергиле, силерден сурайбыз. Негизи биз ушул жака үй салабыз деп көчүп келгенбиз да. Анан бирок өтө кыйын экен. Жашоо шарт жок, свет жок, суу жок. Мен адамдарды да көрүп, бардык адамдар өзүмдү кандай көрсөм ошондой көрүп кабыл алып, бирок өтө кыйналып атышат да. Бүт эле карапайым элдер. Бочкада банда суу ташып келишет, кудук казышып, свет жок, жалаң движок менен үй салып атышат да. Аябай ушу жерге келип үй салган адамдарды көрсө болот да, өтө кыйын да жашоочу. Анан ушунчалык эми жерде үй салганга планга жер бөлүп бергенден кийин анан бул жагында бизге турлап берсе болмок да. Свет болбосо иш жашоо жок экен да. Биз ушуну абдан түшүнүп атабыз да. Канча жыл бул жашаганыңыз? Жашаганыма өзү 3 жылдан бери жашайбыз да. Кыйналып кеттик. Аябай кыйналып кеттик. Свет жок жашап жүрдүк да. Көчүп келип алгам негизи
Ушу 90-жылдан бери жер ала албай ушу жерден эми алдык да. Эми жерге жетиштик. Эми үй салып жашап атабыз. Талаада эле жашап келдик. Анан эмне кылайлы? Анан жашоо шарт жок экен, же свет жок, же суу жок. Эч бир нерсе шарт жок экен да. Үй салып аткандарды көрүп, аябай кыйналат, жүрөгүң ооруйт. Көп адамдар үй салам деп келгендер дагы абдан көп. Үй салып жашайм дегендер бир үйдө 3төн 4төн семейныйлар бар экен да, анан алар да үй салабыз дейт, келип эле свет жок, жолдор чатак, же суу жок, проблема көп экен да. Ошодон эле турушат да, кыйналышып же. Карапайым элге эле кыйын экен бирок. Ушунчалык эметкен участка алгандар карапайым элдер гана да. Карапайым эл гана эле айла жоктон келип кыйналгандан гана жашашып атат да. Чындыгында анан жанында колунда барлар, мына чоңдор, мисалы үчүн эч ким бул жака келип жашабайт да. Азыр бул мындай шарты жок эме да. Только баягы карапайым эл гана чыдап жашай берет экен да. Свети жок болсо да. Ошол. Сиздер ошо мэриядан башка бир буга чейин бир иликтөөлөр да чыкканын көргөнбүз. Кайсыл жактарга мындай кайрылдыңыздар да, мамлекеттик органдарга, борбордук бийлик өкүлдөрүнө да? Ооба. Бул ушул жерде эжелер көптөр барып, аябай мэрияга барып эме алганда биз чече албайбыз деп, бизге карабайт деп ушинтип коюп, мындай түртүп коет экен да. Мэр. Ооба. Мэрия. Ошол. Биз билбейбиз, бирок ким жеп кеткенин, ким не кылган чоңдорду биз билбейбиз. Бирок бизге эмнеге биз карапайым эл страдать этишибиз керек. Биз эмне себептен биз кыйналышыбыз керек? Жегендер башка болсо, анан биз неге кыйналышыбыз керек? Биз абдан кыйналып атабыз, үй сала албай, жашай албай. Общем, жашаганга мүмкүнчүлүк жок экен да, кыйын экен да. Бизге свет маселесин чечип берсе жакшы болмок. Аты жөнүңүз айтып коюңуз. Зарина менин атым. Фамилияңыз? Ирселиева. Азыр мэр өзү чыккан. мындай кылбайлы, азыр Ушул жерге мен да баламан чек алганмын. Азыр фундаментин койдум былтыр күздө. Свет жок экен. Ошо движок менен алып келип бетон аралаштырып, мешалка менен. Анан кудук казырып, сууну сатып алып келип куябыз кудукка. Ошонун фундаментин койдук. Азыр мына жерде мындай келип адамга мындай караганда келечеги жок окшой эле көрүнөт да. Эч ким мындай талаала келип бер эле отуруп кеткендей эле болуп эмне кылат да, көзгө көрүнөт да. Анан кийин машина жок болсо жөө келип кетишке туура келет бул адырга. Кеминде мына айылдан чыкканда, машинадан түшкөндөн жарым сааттан ашык жөө жүрүш керек мисалы. Анан машинаң бар болсо эптеп келип кетесиң. Сүдүрөлүп. Турмушу ушу, мына элдер бар да. Үй курайлы дейт, жашайбыз дейт. Жок, айрыкча азыр свет. Эң кеңириси биринчи очередте свет керек азыр. Сууну эптеп кудук казып, кудукка суу куйдуруп, анан ошодон иштетебиз. Ошодон ичебиз. Ошол биздин жашообуз азыр. Ошого бизге ушул жерге келип, биринчи очередте ошо светти карап берсеңиздер, мүмкүн болсо. Мэрден дайын жок. Мэрдин эми чөнтөгүнө сурап атабы же. Ошондой. Бүт карапайым эл жашайт бу жерде, байлар жок бу жерде, бүт. Эптеп-септеп жүргөндөр ошол. Участоктун ээсимин мен. Интернеттен көрсөң, интернет маалыматын карасаң, адамдар жаңы конуштар, суу, жол сурап атат. Биз азырынча жол суудан үмүт эле кылбайбыз. Бизге эң керектүү болгон свет маселесин чечип берсе. Бул жердечи канчалаган адамдар азыр таштап коюп квартирада жүрөт. Биз мындай социалдык абалы төмөндөгөн адамдарбыз. Эгер социал абалыбыз орто же жогору болгондо домдо жашамакпыз да бизчи, баарыбыз биригипчи. Азыр жайында келебиз, ушул жергечи. Жайында келебиз, кышында кайра бар квартирага. Бул оңой нерсе эмес. Анан биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдон тышкары дагы Курманкулов Зулушевка, башкы прокурорго кайрылат элек. Себеби 3 жылдан бери биздин ушул акчаны жеп кеткен деген сотубуз бүтпөй атат. 3 жыл болду. Көзөмөл алып койсо, мына Ош шаардык бийликтен, шаардык мэриянын деңгээлинен жогору чечиле турган маселе экен. Эгер шаардык мэриядан чече алганыбызда, урушуп, барып жүрүп болсо да чечмекпиз. Шаардык деңгээлде чечилбейт бул нерсе. Бул республиканский. Биз башка өлкөдөн келип алган жерибиз жок. Биз ушул Кыргызстандын жараныбыз. Бизде дагы мүмкүнчүлүк болсо шаарда отурмакпыз. Социалдык абалыбыз төмөн болгон үчүн ушундай адырларда жүрөбүз. Мен мисалы 3 балам бар. Свет келсе, ортодо турган үй меники, бүтүрүп мен ушул хотя бир комната болсо бүтүрүп келип жашайм ушул жергечи. Себеби мен дагы өз үйүм болушун каалайм.
мисалы айткандачы. Ошо мен урматтуу Курманкул Зулушевго кайтат элем, Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна өз көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Себеби 3 жылдан бери соту бүтпөйт. Адашпай айткан болсом, мен интернеттен алган маалыматым боюнча Кулбак деген адам больницада качан тартса, больницада болот. Ден соолук берсин. Аллахым өмүрүнө береке берсин, хидаят берсин өзүнө. Ушул маселени чечип, свет тартып берип койсо. Интернетте карасаң, суу. Биз суу менен жолду сурабайбыз пока. Адамдар башка жан конуштарды кара. Сурап атат, чыгып атышат, суу тартып бер, жол тартып бер. Аларга караганда биздики маанилүүрөөк. Свет маселесичи. Шуну республиканский деңгээлде карап койсо, бул жер өтө чоң жер. Азырда көп адам келе алган жок. Мен ушул жерде 3 жылдан бери мына үйдү салып жүрөм. Көбү квартираны ушу бир комнатым болсо да бүтүрүп келмекмин. Себеби квартираны тажадым. Азыр квартира шаар 15 000 кеминде. Алар арасында бир комнатым болсо да бүтүрүп, анын нарагында адам жашайт. Занескалар тартып турат, ошол адам жашайт. Себеби андагы 7-8 жыл өмүрү квартирада өткөн. Себеби билет, бир комната бүтүрүп жашайт, ол движок коет. Кечке мал движок жандырат 2 саатка. Болду, тамак ашын кылып свет өчүп, болду, кайда жатып алышат движокто өчүрүп. Данияр деген ошол менен тең бала. 3 баласы бар. Ушуну өлкө жетекчилерине кайрылып өтөт элек. Кудайга шүгүр, өлкөбүз өнүгүп атат. Ошо өнүгүп аткандардын бир катарында, бир бурчунда ушул Кеңсай жан конушунда карап койсо, канчалаган адамдарга жакшы болмок. Кимдир бирөөнүн квартирасында эмес, бир комната болсо дагы өз үйүң өлөң төшөгүң, өз үйүндө жашамак. Бул жер өзү трансляция болуп берилгенде 2012-жылы 80 гектар жер берилген да. Берилгенден азыр данный момент жашай турган ушул жердеги 70 түтүн да. Эми көпчүлүгү жаш семьялар бөлүнүп чыгып, келип эптеп жашап жүрүшүп, кышында ата-энесинкине барышат. Ата-энесинкине барып жашап, мындай күн жылганда келишет. Жашоо тиричилик кыйын буякта. Биз мэрияга кайрылып жүрүп, мэрди 2 жолу алып келдим. Былтыр 5-майдан алып келдим. Идристи алып келип тартырдым. Көп мээнет кылдык бердечи, айылдын. Былтыр алып келип эч результат чыкпады. Анан кечеде январда дагы бардык, кабылламасына кабыл алды. Январдын 20-сында бияка жөнөттүр, ошо электродончу. Аларды алып келип мэрди полный көрсөттүм, чыгарып беришти. Так, расход ушу жерге свет болуш үчүн, свет бардыгына жетиш үчүн 15 миллион 516 миң сом болот экен. Бул эми бул мамлекет үчүн мындай аз эле акча да, булчу ушунча карапайым халктын тагдырын жөн эле чечип коет да бул акча мененчи. Bundan көп акчаларды кусур отпайбы? Буну жөн эле алып туруп биз ушу болсо дейт, биз светти кылып беребиз дейт. Эмесин электр чыгарып кетти. Электр энергияны полный чыгарып берет ушу Кеңсай боюнча. Азыр башка маселени айтпай эле кое элем. Суу боюнча, жол боюнча биринчи очередь ушу электр энергия экен да. Жарык болбосо жашоо кыйын экен бу жердечи. Мына 3 жыл, 4 жылдан бери жүрөбүз. Барбаган жер калбады. Кайерге кайрылдыңыз деп унутуп калдык 3 жылдан бери, көрүнгөнгө кайрыла берипчи. Айланып келип оны айтат, огорасы мына толтура парак мына. Бардык ушу өзүм жазып, өзүм кайрылып жүргөндөр. Ар бир экземплярын алып койгон. Бирден өздөрүндө бар. Бардык кагаздын. Эмне болушту билбей калдык. Президентке барайлы десек, президентке алыбыз жетпейт экен. Өткөндө камчек ташип келди, кара сууга топтолобуз, кара суу карабыз дедик, андай болбой калды. Өзүнө угуз айыл деп. Ушуга бир чара болуп, колдонуп берип ушул чечип берсеңиздер, өтө көп соопту калат деңиздер. Ушу жарык маселеси боюнча мына Орозонун күнүнө тим бойлы чечилип калса, вообще катта сооп болот. Ушунча элге. Барып келдиңиз mi? Азыр биздин акыркы чечим болуп эмне кылайын энди? Барбайлы коеюн. Жок, кантип чечейин? Чечип беребиз. Чечип бересиз. Чыгыптыр алдым акмаселе. Сиз барбаңыз, сертип алып барыңыз бизге. Сиз жокта пайдасы бар экен. Эгерде ушул чогулганыбызда дагы чечилбей турган болсо, биз мына жакын ортодо, мына бир 15-20 күндүн ичинде, эгер ушундай чечилип башка маселе болбой турган болсо, президентке мына чоң жигит мындай кылды. Каалаган жайы бар. Ошо кайрыла турган болсо атышамызчы. Ачык айтып ошо жо турмай. Бизге улуу урматтуу президентибиз, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич бизге ушу көңүл буруп койсоңуздар. Ушу жерде талаада жашагандай эле жашап жүрөбүз да, илгерки баягы эстерден мурунку ата бабаларыбыз жашаган заманда элечи. Шам чырак менен шаардын бийликтерине кайрылып бүттүк баардыгыначы. Барбаган жер калбады. Ачыгын айтайын, кагаз толуп калды. Кайерге кайрылыштан билбей калдык. Атаңа бар, энеңе бар, ого бар, буга бар болуп жүрө берет экен. 3 жылдан бери ушул жерде жашайбыз, мына свети жокчу. Өткөндө мэрия баргандан эми айткан, эмне болуптур, продуктан ушу айылдагылар топтоп берсин, бир 2-3 күн ушул жерде Кеңсайга чыгып жашап бергилечи деп. Өзүңөр ошол жерде көрүп,
башыңардан өткөзүп, былтыр келген, былтыр 5 майда алып келгенбиз мэрдичи. 1 жылдан бери hiç кандай результат болгон эмес, мына бакыт жеткен алып келгенбиз. Кечеги дагы кайрылдык. Кече мына Токтогул мектепте чогулуш болду. Ага дагы чыктык, айырды дагы кайрылдык. Жок дейт. Бул кандай эми, бул мэр дегенден кийин бул эми шаардын, мына Ош шаарынын бир мындай башкарып турган президенти да. Бардык рычаг ушунун колунда. Андай болуш керек дегенде болуш керек да ал нерсечи. Жок ушуну. Ушуга бир кайдыгерлик карабай бир свет эле суранабыз, ушу свет алып келип берип койсо болду. Башка нерсесин адам элдер өздөрү кылат. Бизге жашоо кыйын болуп атат. Бизге ушу жардам бериңиз, сизден суранарыбыз. Балдарыбызды ушул жака бөлөйлүк, ушунчалык үмүт менен алгандан кийин, үмүт менен үйлөрдү салгандан кийин ушул жака жашасын балдарыбыз. Биз кайсы домго барып жашайбыз, кайсы жерге жашайбыз? Ушул жерге бизге жардам бериңиз. Суранабыз сизден.